Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Амансыздарбы? Ала Тоо спорт YouTube каналыбызда кыргыз спортундагы акыркы жаңылыктарды тааныштырууну улантабыз. Бул жолу Токио шаарында өтүп жаткан 32-чи жайкы Олимпиада оюндарынын алкагындагы кыргыз балбаны дүйнө чемпиону Айсулуу Тыныбекованын күрөшү, ошондой эле дагы бир кыргыз өкүлү Атабек Азизбековдун өткөргөн күрөшү тууралуу алдыда айтып өтөбүз. Андыктан каналга жазылыңыздар, видеого лайк басып туруңуздар. Бүгүн 3 август күнү грек-рим күрөшү боюнча 87 кг салмак чембирдигинде Олимпиада оюндарында өз күчүн сыноо үчүн килем ортосуна Атабек Азизбеков чыгып келди. Улуттук курама команданын капитаны аталган балбан өзүнүн биринчи күрөшүндө дүйнө чемпиону, күчтүү делинген балбан Виктор Лоренске каршы кескелди. Чындыгында Виктор Лоренс бул Олимпиада оюндарынын башкы фаворити эсептелип жаткан. Андыктан Атабек Азизбеков ага каршы кескелүүсү чындыгында оор күрөшкө туш келүүсү менен барабар болчу. Бирок Атабек жакшы эле күрөш көрсөтүүгө толугу менен аракеттенди. Ага карабастан тажрыйбасы жана ошондой эле физикалык жактан күчтүү күрөш өткөргөн Виктор Лоренс атаандашын жеңип кийинки баскычка жолдомо алды. Эми Атабек Азизбеков Виктор Лоренстин финалга чыгышын күтүп калат. Эгер андай болсо, коло байгө үчүн күрөшүү мүмкүнчүлүгү сакталат. Ал эми айымдар арасында 62 кг салмак чембирдигинде күрөшүп жаткан дүйнө чемпиону, Азия оюндарынын, Азия чемпионатынын бир нече жолку жеңүүчүсү Айсулуу Тыныбекова өзүнүн биринчи күрөшүндө латвиялык Анастасия Григорьевага каршы кескелди. Латвия өкүлү өз учурунда Европа чемпионатын утуп, ошондой эле бир топ эл аралык мелдештерде дүйнө чемпионаттарында ийгилик жараткан күчтүү балбан болчу. Ага карабастан Айсулуу Тыныбекова аны 6-0 эсебинде ишенимдүү түрдө утуп алды. Андан кийин чейрек финалда румыниялык балбанга кес келип, аны экинчи бөлүктө таза далысына басып, кийинки баскычка тагыраагы жарым финалды көздөй жолдомо алды. Эми жарым финалдагы күрөшүн Айсулуу Тыныбекова түштөн кийин саат 15:15 өткөрөт. Ал эми кечээ күнү өнөр көрсөтүп, айымдар арасында 68 кг салмак чембирдигинде күрөш өткөргөн Мерим Жуманазарова көңүл жубатуучу күрөшүндө Манолова аттуу азербайжандык атаандашын жеңип, эми коло байгө үчүн күрөшүүгө мүмкүнчүлүк алды. Ал бүгүн саат кечки 5-терде коло байгө үчүн монголиялык балбанга каршы килем ортосуна көтөрүлөт. Ал эми 97 кг салмак чембирдигинде күрөшкөн Үзүр Жусупбеков көңүл жубатуучу күрөштө атаандашына жеңилип, коло байгө үчүн күрөшүү укугунан ажырады. Урматтуу мекендештер, канал менен бир болуңуздар. Алдыда кыргыз спортундагы жаңылыктар чагылдырылып турат.